Бул видеодо Литванын чек ара күзөтчүлөрү. Анда ак түс менен белгиленген жерлерде Белоруссиядан Литвага мыйзамсыз өтүп бараткан ирактык топту көрүү мүмкүн. Акыркы бир нече жуманын ичинде Европа биримдигине ушундай жол менен барган мигранттардын саны көбөйдү. Кичинекей Балтика өлкөсү мигранттардын маршрутун айланарын күткөн эмес. Күн сайын 150 чамалуу мыйзамсыз мигранттарды кармап жатабыз. Мындай ири агым мурда болгон эмес. Жыл сайын Литва 70 мигрантты кабыл алат. Өткөн айда эле өлкөгө 1200 адам өтүп барды. Өкмөт бул жөн жерден болуп жаткан көрүнүш эмес деп айтууда. Бүгүн Литвада болуп көрбөгөндөй миграция көйгөйү жаралууда. Беларустун режими миграцияны саясий манипуляциянын куралы катары колдонуп жаткандыгына биз күбөбүз. Европа биримдиги Беларуска киргизген санкциялар менен Лукашенконун чек арадагы иш аракеттеринин ортосунда байланыш бар экендигин түшүнүү кыйын эмес. Өткөн айда Райнар компаниясынын учагы Минск шаарына мажбурлап кондурулуп, анын бортундагы оппозициячыл журналист Роман Протасевич камакка алынгандан кийин Европа биримдиги Беларуска каршы санкцияларды таккан. Буга жооп кылып узак мөөнөттөн бери бийликте турган президент Александр Лукашенко анын чек арачылары Европа өлкөлөрүнө өтүүнү каалаган мигранттарды мындан ары токтотпосун жар салган. Ал эми чек ара өтмөгөндө өзгөчө кырдаал жарыяланды. Литванын өкмөтү чек аранын жанындагы кыштактардан жаңы келгендерге орун бошотуп берүүнү суранып, экинчи лагерь ачыларын жар салды. Литвага каршы гибрид согуш башталууда. Биз бирдиктүү жана күчтүү турушубуз керек. Жергиликтүү жана борбордук өкмөт бул көйгөйдүн үстүнөн иштеп жатат. Беларусь менен Европа биримдигинин ортосунда мамиле чыңалып турган чакта Литва мигранттардын жаңы агымы менен күрөшүүгө аракет кылып жатат.